Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бүгін комиссия акыркы отурумун өткөздү. 12 депутаттан 11 депутат катышты. 11 депутаттын баарысы тең бул корутундуга кол койду. Анда комиссиянын атынан комиссиянын корутундусун окууга уруксат этсеңиздер. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12-ci бермесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттар тобу тарабынан 40-тан ашык депутат Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевди статусунан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу жөнүндө маселе демилгеленген. Демилгечи топтун жогорудагы көрсөтүлгөн айыптоосу боюнча комиссия Кыргыз Республикасынын экс-президенти укук коргоо органдары тарабынан текшерилүүгө жаткан өзгөчө оор кылмыш жасады деп шектөөнүүгө негиздер бар экени жөнүндө тыянакка келди. Жогорудагы жалпы баяндаманын негизинде комиссия Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын экс-президентин Атамбаевга каршы айыптоо коюу маселеси боюнча убактылуу атайын комиссия төмөндөгүдөй корутундага келди. Демилгечи топтун кайрылышында көрсөтүлгөн айыптоонун 9 пунктунун ичинен Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев укук коргоо органдары тарабынан текшерилүүгө жаткан кылмыштарды жасады деп шектенүү үчүн негиздер 6 пунктта бар. 3 пункт ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарына аткарган мезгилге туура келет. Буга байланыштуу ушул комиссия тарабынан каралышы мүмкүн эмес. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитеттеринин кароосуна жөнөтүлдү. Кол койгондор комиссиянын төрагасы, орун басары, бүт мүчөлөр, бир мүчө гана жүйөлүү себептер менен бүгүнкү отурумга катыша алган жок.